Assalamu alaikum урматтуу эже сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Ассаламу алейкум урматтуу эже сиңдилер, амансыздарбы апалар? Ушинтип сиздер менен биздин орозонун акыркы күндөрүнө жетип келдик иншалла. 25 түн буюрса Алланын кадыр күнү болуп эсептелет экен иншалла. Акыркы 10 күндүктүн биринде Аллага көптөгөн шүгүрлөрдү айталы. Жана анын элчиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салат жана салаваттарды, ошондой эле анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына. Кадырлуу эжелер, урматтуу мекендештер, мына мубарак Рамазан айынын фазилеттүү күнүнө периштелер мейман болчу түндөрдө турабыз да. Аллага шүгүрлөрдү айтышыбыз керек экен. Аллага канчалаган шүгүрлөрдү азык айтсак да азды кылат иншалла. Күнөөдө эле биз ниеттерибизди түздөп кетебиз, ниетти түзөбүз иншалла. Кайсы ниет түз болсо дейт, ал жүрөктөн жакшы ниет чыкса дейт, денеден жакшы акыбал чыгат, жакшы амалдар чыгат дейт да. Жана жашоого жакшы акыбал келет дейт. Ошон үчүн ниетибизди түзөп турушубуз керек ар иштин башында. Мына ошентип биз сиздер менен кадыр кечесине жетип келдик. Бул күндөр ибадат кечеси, бири-бирибизге дуа кылалы. Канчалаган мусулман туугандарыбыз ооз ачарга жадагасы ошо ооз жабарбас, аалырга тамак таппай согушта канчалаган кыйынчылыктарды көрүп отурат да, ачка жүрүшөт. Ошолорго дуа кылалы. Түндөр дуалар кабыл болуучу түн экен да. Элибиздин тынч болуусуна, эл башчыларга хидаят берүүсүнө Алладан сурап кетишибиз керек экен. Айтышат го, биз Рамазан бизге мейман болуп келди деп. Жок, биз Рамазанга мейман болуп келиппиз да. Себептигине Рамазан кийинки жылда келет да. А эми биздин кийинки жылга келишибизге бул гарантия жок да. Ошон үчүн Рамазанда бизге берилген ар бир неаматты пайдаланып калганга аракет кылышыбыз керек экен. Бул Рамазан айы бул Куран түшкөн ай деп атпайбы? Куран окулуш керек. Ар бир күнү Куран окуп турушубуз керек экен да. Убакыт өтүп жатат. Убакыт ушунчалык көз ирмеп, мына кече эле жаздын биринчи күнү эле мына уже акыркы күндөрүндө олтурабыз да. Ошонун ортосунда зикир, дуаларды көп кылып алайлы. Жетишип калалы да зикирлерди кылганга, дуаларды кылганга. Ушунчалык биз күнөөкөр пенде болсок дагы Аллах таалам караңыздарчы. Алла таала биздерди ушунчалык жакшы көрөт экен да, күбөлүк кылып периштелерге айтып жатат да. Мен орозо тутуучунун орозосунун соогун өзүм берем деп. Ошон үчүн периштелерге күбө кылып, биз ушул пенделеримдин күнөөсүн кечирдим деп жатат да. Ушунчалык күнөөкөр пенде, канчалаган күнөө иштер кылып жүрөбүз. Ошондо да Алла таала периштелерге күбөлүк менен айтып жатат да, мен ушул пенделеримди кечирдим деп. Ошон үчүн ушул убакытта колдон чыгарбайлык да. Карайып кеткен жүрөгүбүздү Аллах ушундай агартуусун, такыбабызды Аллах көбөйтүүсүн Алладан сурап калалы иншалла. Ибн Мажадан риваятында айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип сурайт да: "Я Расулалла" дейт, "Мен кандай дуа кылып жүрөйүн, кандай дуа кылышты мага сунуштайсыз" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул 4 эме менен дуа кыл деп берген экен да. Ушул дуаны үйрөткөн экен. Буну сиз ата-энеңизге кылсаңыз болот, балдарыңызга кылсаңыз, жубайыңызга кылсаңыз, ким кошуналар, туугандарлыктар ким сизден дуа сураса, дуа кылып коюңуз биздин атыбызга десе, ошол 4 дуа менен дуа кылсак аябай жакшы болот экен да. Буну биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз колдору менен көргөзгөн да. Биринчи дейт: "Аллахумма агфирли" дейт. Алла кечир дейт да. "Вархамни" жана рахматың ал, "Ва афини" арзукни. Ошол 4 эме менен дуа кыл деген экен да. Ошон үчүн дүйнө акыреттин жакшылыгын берилет экен. Ошон үчүн бул дуада иншалла күмөнсүз дуа кылышыбыз керек экен да. Ошол акыркы айрыкча ар бир минут секундтарда орозонуку бизге баалуу болуп атпайбы? Мына орозо чыга элек, бирок орозону сагынып жатабыз да. Ошон үчүн Аллага дуа кылып калалы акыркы убактарда. Биздерге дуа кылыңыздар, биздин атыбызга дуа кылып коюңуздар иншалла. Биз күнөөкөр пендебиз, күнөөгө дуага муктаж пендебиз. Аллахым баарыңыздардын туткан орозоңузду кабыл кылсын.